ортодо бир сөзүн байкап калгам да, сезгенчип. Эмне айтты десем, сеники рак экен деди. Жүрөктөн рак болупсуң деди. Демек ушул экен дедим мен, баягы элиңи, жериңи деле акыркы жолу көрүш ушул экен дедим да. 40 жыл жашоо берди и элдикинен өзгөлөчөнтүп мага да бир жума убакыт берип атат да. Кулум тоого кылып ал депчи. Шишик бар экен деди. 9 сантиметр. Сантиметр деди. А мен айттым ага, миллиметр деп кол менен мондай көргөзсүм да. Десем жок дейт, күлөт враччы. 7ге дейт, 9 дейт. Бул жерде Турциядан врачтар айтты, сен өлөсүң деди. Кан жетишсизден өлөсүң деди. Мен өзүмдү баягы кабырда жатканды элестеттим. Эртең аркы дүйнөгө барганда мага эмне жардам бере алат? Аллахтын астына кантип барам? Эртең менен 9-дан. Эртең менен 9-да киргем операцияга. Түнкү саат 8-де ойгондум. Почти 11 саат. 11 саат. Турцияда врачтар келип түшүндүрүп айтты, бул дүйнөдө мындай нерсе болгон эмес. Өтө аз болот. Миллиарддан бир болушу мүмкүн дейт да. Миллиардда бир. Миллиардда бир дейт. 100дө 1, 10до 1 деген сыякторго. Бул дейт миллиардда бир дейт да. Сен бизге интервью бербейсиңби деп Түркиянын телеканалдарынан кийин мен химиядайын өзүм жатам. Баягы неме болуп, шалдырап. Бирок 2 күн келип интервью алыш ал жактан дагычы. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Коз YouTube каналы Рухология подкасты кезектеги чыгарылышыбыз менен сиздердин алдыңыздарга келип калдык. Достор, биз Кашкар суудагы Акташ жайлоосунун чокусунда турабыз. Айлана коз, аба таза, чымчыктар сайрап, аркабызда осмон мелжиген асказоолор бизди коштоп, ушул көрүнүшүбүзгө, фонубузга козду кошуп берип турат. Кудай Таалам ушундай жаратып койгон сонун коз жеринде тафаккур кылып, кезектеги чыгарылышыбыз менен баштайлы деп турабыз. Бисмилла деп. Достор, өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биз ар дайым коомдо өзгөчө орду бар, башка адамдардан жашоосу айырмаланган, өзгөчө болгон бир адамдарды подкастыбызга чакырабыз. Буга чейинки чыгарылыштарда көргөнүңүздөрдөй эле бул чыгарылышыбызда дагы жашоосу өзгөчө болгон, биз кайдыгер адамдарга жашоосу өрнөк, сабак, үлгү болуп бере турган бир коногубуз менен келдик. Дайырбек Эргешев агабыз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз Дайырбек ака. Алейкум ассалам. Куш болдук. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Дайырбек ака, кимсиз, каяктансыз, кимдерденсиз? Кандай тема менен келдиңиз? Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Эргешев Дайырбек Жумабаевич, Жалал Абад областынын Аксы районунун Кызылжар деген айылына туулуп өскөм. Кызылжар болгондо ошондо дарбыз сиздерде бышат, Ошол Кызылжар деп Шамалсай деп таанылып калган, бирок ошол көбүнчө биздин айылда дарбыз көп өсөт. Деги эле дыйканчылыктын бардык түрү бар. Аксы району боюнча Аксы районунун бардык айылдары тоолуу, бирок биздин айыл өкмөт гана мындай тегиздик жайгашып калган да, тоонун этегинде. Мисте бышат сиздерде? Мисте бышат. Жылан чаяндын түрлөрү бар. Ысык болгондо байланыштуу жылан, чаян, эчкемер деп коет, ошолордун баары бар. Жакшы. Дайырбек, айтсаңыз, сиздин окуяларыңызды азыр съемкага чейин да бир сүйлөштүк. Буга чейин ошондой бир адам көтөрө албай турган, анча-мынча адам көтөрө албай турган бир сыноолорго туш болуп турсуз. Ден соолукка байланыштуу. Деги эле кандай болду ушул? Эмне болуп мынчалык мүшкүлдөрдү мойнуңузга жүктөп жүрөсүз? Эми жүктөбөдүк. Эми Аллахтын берген сыноосу экен, Аллахтын жазган тагдыр экен. Ошол жүрөк боюнча Аллах Таала бир аз мени сынады. Жүрөк? Жүрөктөн. Жүрөк боюнча 2017-жылы башталган бул окуя, негизи башы өтө узун. 2017-те башталган. Биздин да убактыбыз узун, тоонун башындабыз. 2017-жылы күз айларында болчу. Ноябрдын орто ченинде мындай. Чотом да жүрөгүм дук дегени мындай сыртка сезиле баштады да. Анан бир көрүнүп коюш керек экен деп коюп жүрөм. Биз алдын ала оорубайбыз, же ооруганда оорубайсызбы, качан деле кыйналганда оорубайбыз го. Бирок мени кыйнабаган үчүн мен көрүнүп коюшум керек экен деп жүргөм. Ийин эле келинчегим бели ооруп жүргөн. Баягы биздеги юрфага барып, томографияга бир
белин тартыш керек болуп калды. МРТ. Ошого тартып коеюн деп келинчегим алып бардык. Алып барсак саат 9-да барсак, неме дейт. Саат 10-да келет деп калды, бел тартканчы. Анан баягы коридорунда отурганбыз, отурсак эле кардиолог консультация 4 сом жазып коюптур. Аны эстеп кеттим, мен жүрөгүм ооруп калды эле. Как раз убактыбыз бар экен, 1 саат мен бир жүрөгүмдү текшерип коеюнчу деп эле регистрацияга барып запись болдум. Барып анан немеге кирдим, врачка. Такылдатып эле барсам эле Дайырбек кел деди. Эмне болду дейт, анан ушундай болуп жүрөгүм чота, дүк-дүк деген угуп калып атам. Мурда мындай жок эле десем, канча болду деп сурады. 1 жум 10 күн болуп калды десем эле башталды ошол жеренчи. Сен 1 жум 10 күндөн бери кантип жашап жүрөсүң? Жаңы башталган болсо бир жөн сеники уже көп болуп кетиптир, жүр эле тартабыз деле ылдый жагын алып барып эле. Баягы кардиограмма деп коет го. Ошондойго тартып баштады. Андайга тартып атып эле бир маалдан тартып бүттү эле, 2 врач бири-бирин карап эле. Деле мындай коркунучтуу бирдеке дей элечи, экөө бири-бирин карап эле. Байке кантип жүрөсүз, тияк буяк деле мени коркутуп баштады. Мен ушундай эле жүрөм, нормально менде. Баары жакшы. Анан отурган жеримен тура калып, келинчегим бели ооруган үчүн аны отур деп атпаймынбы? Десем, байке сизге турган болбойт. Сиз турган жериңизден жыгылып калсаңыз, турбай каласыз деп калды. Мен жакшы элемин. Жеңем калып кетипсиз, ооруксам. Жеңем калып кетти, уже мен оорукчан болуп калдым да. Анан эле бир маалда байке сиз больницага жаткырбасак болбойт. Анан скор чакырыш керек диги бу деп калды. Аны азыр мамлекеттик скор чакырсак алар кеч келет. Частный чакырсак бат келет деп калды. Мен ойдо жок эле. Ал частный канча сом деп сурап атпаймынбы? Десем эле байке сизге жан керекпи же акча керекпи деп. Алар да баягы тие турган жерин билет экен. Тиде айттым, чакыр дедим. Частный чакыр. Десем ана больницага кайсы жака алып барайлы, частныйбы же мамлекетпи дейт, частныйга алып бар. Десем анан скор чакырышты. Ошентип алып барып жаткырып коюшту биз больницага. Бир частный жака жаткырышты. Мен барып жаткандан баштап 12 саат мага капельница куюшту. Анан баягы кинодогудай кылып туруп, баягы жүрөктү соккон аппаратты маңдайыма коюп койду. Онда эле тит тит деп ошо баягы тит дегенде эле өлүп калса сөз элечи. Коюп эле капельница азып коюп жатам. Түнкү саат 12-де бүттү. Күндүз 12-де баргам, түнкү саат 12-де бүттү. Эртеси врачтар келди. Анан полный ички аппараттарын баарын тартып, узи кылган. Врачка алып барды, врачка алып барсак, врач айтты, баары жакшы экен деди, бирок жүрөгүң нуто экен дейт. Эмнеси нуто экенин десем билбейбиз биз дейт. Анан адыш болосу байке дейт, жок дейм. Тигиндей болосу деп сурайт, жок дейм. Андан кийин эле мен адыш болуп баштабадымбы? Айтып койгондон кийин. Айтып койгондон эле баягы биринчи этаждан 2-ге чыксам адыш болуп калам. Жаткан палатада мындай карасам, оң жагымда деле аксакалдар жатат, сол жагымда деле аксакалдар жатат. Мен өзүм ичимен чечим чыгардым да. Демек мен жатпайын дедим да. Аксакалдардын арасында мага эмне бар депчи. Врачка айттым, мени чыгарып койгула. Же мен качып кетем дедим, мен жатпайын дедим. Десем ал мага интернеттен тиги компьютерден эле баягы жүрөк боюнча бирдекелерди көргөзүп, мына жүрөк моюнча согуш керек, сеники мондай согуп атат. Айттым, кыскасы эмне кылыш керек мен жүрөгүм, эмне кылыш керек десем. Байке сизди кыскасы деди, операция кылыш керек деди. Аны эмнеге операция кыласың десем, билбейм байке дейт. Билбесең эмнени кыласың десем, ачып көрөбүз дейт. Мен айттым, мен ачтырбайм, мен кылдырбайм, мен кетем. Десем мага толтура дары-дармектерди жазып туруп кетирди. Больницадан чыккан кишини негизи баягы туугандары келип тосуп алып, машина алып кетишет, же таксимен чыгарып да. Мен бардым дагы, как раз ноябрдын аягы болгон үчүн өтө каар жаап суук болуп аткан. Колумда пакетти көтөрүп алган, Токтол көчө менен жөнөдүм жөө маршрутка карап. Ошентип Арча бешикке бардым маршрутка менен элечи. Үйгө бардым. Үйдө өзүм бир тууган иним бар эле, анда бир балдызым студент болчу, алар бар эле, келинчегим. Анан үйгө барсам, мен 2 күн больницага жатканга балдар садикке барбай, каар жаап атат, эшикке чыкпай бир аз. Булуп калыптыр да, мындай айткандачы. Чөнтөгүмдү карасам, 1,5 сом акчам бар экен. Анан врачтар мага айткан да, чыгып бараткандачы. Байке сиз операция кылдырбасаңыз, сиз 1 айдын ичинде инсульт болосуз же инфаркт болосуз деген да.
2017-дечи. Анан аны угуп, баягы жашоодон үмүт үзүп, анан кетип атам да менчи. Барсам 1,5 сом акчам бар экен. Анан эртең өлүп калсаң деле дүйнөң кетет экен, акчаң кетет экен. Коюш акыркы акчама балдарды бир ойнотуп коюнчу деген кечинден паркка алып барып, ВФА центр жака алып барып, аларды киргизип ойнотуп, анан өзүм чай ичип отурам да. Өзүмө нормально эле сездирбей атам деп ойлоп атам да. Ошентип эртеси менин жакшы бир намаз окуган диндар бир иним бар эле. Өзү кардиолог. 8-9 жылдан бери окуп жүргөн, бирок шашылышта оюма келбей калыптыр. Эртесин ошону Аллах Таала жолтуруп атпайбы көчөдөнчү. Сен как раз жүрөк боюнча окубадың беле. Мен ошондой болду кечинде. Кечинде чыктым больницадан десем эле. Онда тамырым кармады. Карап туруп эле байке, сиздин жүрөгүңүздүн ритми бузулган деди. Монтип толтура жазып берди мага. Десем жок байке, булардын баарынын ичиштин эле кереги жок. Мына жүрөктүн ритмин азайткан бир эле таблетка жазып берди. Жарымын эртең менен ичесиз, жарымын кеч ичесиз деди. Ошону ичип баштадым. Анан тиги врачтардан сурагам да. Мен бул жүрөгүм эмнеге мынтип ооруп калды десем, билбейм байке, сизди изилдешибиз керек деген да. Анан тиги баладан сурадым. Андан сурасам ал айтты, байке, себептери көп деди. Бирок сиздики кайсыңыз экенин билбейм дедим да. Анан мага айтты, байке, кофени көп ичесиз дейт. Жок. Тамеки көп чегесиз дейт. Жок. Анан энергетик ичесиз дейт. Анан ошол жерден мен ооба дедим. Себеби мен ошол 2017-жылы жай айларында жумуш менен Ошко барганбыз. Анан баягы Жалал Абадтын кругойуна тамак ичет элдин баары. Оштон келип Жалал Абадтын кругойуна тамак ичтик. Лагман, шашлык, манты дегенде. Ал жерден тамак ичип курсак тойду, күн ысык. Анан мен жанымда шерик болуп бараткан байка айтып калды. Бул жерде бир магазин сол деп кирдик. Кирсек ал айтып калды, мынагу калп айтпасам энергетикте флеш деген болуш керек эле. Могу халал турбайбы деп калды да. Анан эмне болот десем, буну ичип алсаң жолдо жакшы барасың деди, уйкуң келбейт деди. Анан халал болсо мейли деп бирди ичип көрөйүн деп бирди ичтим. Чын эле ошол күнү Жалал Абадтан баштап Бишкекке чейин аябай сонун машина айдап келдим, уйкум келбей. Аны бул жакшы нерсе турбайбы деп анан кээде шаардан чыгып аткан ичип коем. Ошентип бир 5-6 жол ичкем да. Анан ал өзүнө тарта баштаганын билип токтотуп койгом. Анан жай айында ушунду ичкем десем, байке, ошондо сиздин жүрөгүңүздүн ритми бузулган дедим да. Негизи дейт, Аллах Таала адамды жаратканда дейт, өзүнө жетерлүү дейт, энергиясы бар дейт да. Энергетик ичишке муктаждык. Энергетик ичишке муктаждык жок дейт да. Сырттан энергетик ичишке эч муктаждык жок. Адамдын өзүнө жетиштүү энергия бар дейт, Аллах Таала берет дейт. Анан мен билбей ошол моментте халал экен деп азыраак ичип койгом десем, ошондон байке деди, ага кыжылат болбоңуз, ушуну ичсеңиз жакшы болот деп. Ошентип жүрдүм. Анан менин бир жөтөлүм бар эле, эскиден. Суук түшкөндө жөтөлөм. Жөтөлгөндө башкача да меникичи. Эртең менен ачка жөтөлөм, аябай катуу жөтөлөм жөтөлгөндө, бирок завтрак ичкенден кийин жөтөлбөй калам. Анан кечинде жатарда дегенде бай жатканда да жөтөлүм күчөп баштайт да. Аябай катуу жөтөлөм. Бирок 10-15 мүнөттөн кийин өтүп кетет. Ошол жөтөлүм бар, кадимкидей жөтөлүп коюп жүрөм. Бир 10-15 күндө аллергия ичип койсоң жок болуп кетет. Жазда күздө бир баштайт, жок болуп кетет. Анан быйыл эме болбоду, ошол октябрдын бир 15-леринде очо айылда бир той болуп, ошол жакта кызмат кылып жүрүп суукта кичине кирип болдум. Баягы жөтөлүм башталып кетти кайрачы. Анан баягы аллергия деле ичип койдум. Анан дагы бул жакта көрүнүп жүргөн бир врач бала бар болчу, инебиз. Ал 1-2 жөтөлгө каршы бир таблетка берди. Алар ичсем болбойт. Мындай карасам күчөйт эле күчөйт. 10-15 күндө жөтөлгөн, токтогон жөтөлүм быйыл токтобой койду. Анан бир күнү шам намазды окуп атсам, ойма мындай элечи. Ойма келди мен. Чото өпкөмдө бирдеке бар окшойт. Өпкөмдү барып бир тартырып коеюн. Өзүм эстирткандан бери пашты өпкөм тартыр эле экен. Деп эле тиги как раз иниме чалсам ал немеде экен. Дежуркада экен. О, байке, келе калыңыз, өпкөңүздү тартабыз деди. Анан ошого бардым. Кечинде барсам эле рентгенге тартып өпкөмдү.
рентгенге тартып эле рентгендин баягы кагаз чыккандан кийин карап туруп байке деди өпкөңүз сонун экен дейт. Өпкөдө вообще проблема жок дейт. Бирок мен мындай карадым дагы, байке деди, сиздин жүрөгүңүз не то экен деди. Бул башка дарыгер болуп атат. Бул башка дарыгер. Жана жүрөгүңүз текшерген эмес. Жок, ал эмес. Андан бери 2017 болсо 2024 7 жыл. 7 жыл өтүп кетти. 7 жыл өтүп кеткен. 7 жылдан бери менде чай ичип алайлы. Дайырбек байке. Байкеге кой. Ошол арадан 7 жыл өтүп кетти. Анан ал мени карап эле, байке сиздин өпкөңүз жакшы экен, чото жүрөгүңүз башкача экен деп калды. Мен башкача кандай кандай экен десем, байке чото сиздин жүрөгүңүз чоң экен дейт. Анан май басып калганмы, чото жүрөктө бирдеме бар экен, мен кардиолог эмес, мен билбейм дедим да. Жана рентгенге түшкөндө жүрөктөгү өпкөнү тартканда. Өпкөнү тартканда, мен өпкөнү тартканда ал жактан жүрөктө көрүнөт экен да. Ал өпкөнүн кагазы менен баягы жүрөгүм байкап калган да. Анан айтып калды, байке сиз серьезный бир жүрөгүңүздү көргөзүп коюңуз кардиологко деди. Макул деп эле чыгып кетип калдым. Унутуп калдым, андайын чын айтсамчы. Жөтөлүп кой эле жүрөм. Арадан бир 1 жум 10 күн өткөндөн кийин баягы врач жолугуп калды магачы. Жолугуп калып, эмне болду байке? Көрүндүңүзбү, жүрөк эмне экен дейт. Эчтеке эмес, нормально. Десем, байке эмеске айтпадым беле, жүрөгүңүздү көргөзүп коюңуз. Сиздин жүрөгүңүздө бирдеке бар экен дейт. Эмне бар экен десем, мен кардиолог эмесмин, билбейм мен дейт. Бирок жүрөгүңүз башкача экен дедим да. Дегенде баягы 2017-ден кийин баягы 1 айдан кийин инсульт, инфаркт болосуң дегенге мындай көп эле баягы доктурга баргым келбечи. Не эчтеме болбойт деп кетип атсам, жок байке сиз көргөзүңүз, эгер кааласаңыз менде тааныш врачтар бар деп эле ушинтип калды. Анда хорошо, мен көрдүм деп кеттим. Жолдо бараты ойлондум да. Чото бирдемке бар окшойт. Тиги балада мындай аябай жакшы тааныган балам. Бул мага айта албай атат, бирок бирдекени сезип атат дедим да. Көрүнсө көрүнүп коюнчу деп анан эртеси анан кардиолог тааныш сураштырып барып көрүндүм. Көрүнсөм ал дагы тиги рентгендин кагазын көрүп туруп, байке сиздин жүрөгүңүз башкача бирдеке болуп атат. УЗИге тартып келиңиз деди баягы. ЭХО деп коебу, ЭКГ деп коебу, жүрөк тарткан. Ошол жака жиберди. Хорошо деп ал жака барып тартылдым. Тартылганда бирок ошол тартып аткан эже мындай башкача тартты да. Кайра тартат. Анан мага кагазын алып чыгып бергенде айтты да. Байке сиз бир жака көрүнүп атасызбы депчи. Врачка бардыңызбы, мына эле келип калдыңыз дейт. Анан врачка баратам, врач жибер десем, хорошо байке сиз көрүнүңүз деген да. Тиги кагазын алып эле врачка келсем, көрүп туруп айтты. Байке сиздин может жүрөгүңүз операция болушу мүмкүн деди. Бирок буну точно да такташ үчүн немеге тартылыш керек деди, МРТга. Ошондой эмеске точно айта алам дедим да, эмне болорун. Анан эле МРТга дагы баягы бара калсаң тартпайт экен, 1 жума мурда жазылыш керек экен. Анан мен панельге жазылдым. Панельге жазылып, андан дем алыш күнү өзүм кадимкидей эле аксыган машина айдап кеттим. Аксаса баягы кыш келип атканга мал салдым. Эртең больницада жатып калсам дагы деп үйгө жеткирип коюн деп айылга өзүм кадимкидей барып, алып келди, айылга алып барып таштап келдим. Эртеси понедельник келип тартылдым МРТга. МРТга тартылып айтты мага, эртең вторник күнү келип алып кетесиз деди. Саат 2-ден кийин. Макул эле кеттим. Вторник күнү саат 2-ден кийин бармакмын да негизичи. Бирок вторник күнү биз бул өзүбүзчө баягы достор шерин улагыбыз бар. Бар улак чабып турасыз, жумасында бир жолучу. Өзүбүзчө бир 10-15 бала. Мен карасам вторник күнү улак бар экен. Улакка кетип калдыңыз. Врачка эртең барам дедим, улакка кетип калдым. Жүрөк түшүнүксүз болду, бирок улакка кетип калдыңыз. Жүрөк түшүнүксүз эми ал мага мурдагы деле жашоодо. Бардым кадимкидей эле барып, өз достор менен улагыбызды ойнодук, ат миндим кадимкидей элечи. Анан среда күнү келип эле Эчтеке сезилбей эле. Сезилбейт. Нормаль жашоо. Жөтөлүм эле болбосо калган жакшы да. Эртең менен кечинде жөтөл эле кармабаса, то башка эчтеке билинбейт. Анан среда күнү баягы МРТнын жыйынтыгын алып, анан врачка көргөздүм.
Ал көрүп туруп айтты, байке деди, сизде срочно операция кылбаса болбойт дейт. Эмне операция, менде баары нормально го. Десем айтты, байке деди, ишо сиз деди, мен сизге советим деди, сизди Кыргызстанда калбайт деди. Эмне кылбайт десем, байке сиздики серьезный экен. Мына нерсени биринчи жолу угуп атабыз деп калды да. Анан эгер шартыңыз болсо Турцияга или Москвага барыңыз деди. Ал кагазды алып алып, анан медреседе бир устазыбыз бар эле, сабак алып жүрчүк. Ошол байке эсиме келди. Турцияда тааныштары бар эле. Анан ошол эле моментте бир кайнежем мурда врач болуп иштеген. Тигин аларга жөнөтүп койдум, электронный WhatsApp'тан тартып сураштырсын депчи. Өзүм да тиги жака барсам, как раз 2017-деги мен баягы айтпадым беле, намаз окуган бир инибиз жолугуп калып, мага совет берин депчи. Ошол Стамбулда кардиолог болуп иштеп атыптыр 4-5 жылдан бери. Тиги байке айтып калды, ал как раз ушул жакта иштейт Стамбулда. Ошого эле жөнөтөбүз кагаздар деди. Анан устазым орсам айтып калды, ал устазым эме депчи. Баягы врач, 2017-де мени көргөн врач 4-5 жылдан бери Стамбулда кардиолог болуп иштеп атыптыр да. Анан ошол врачка жөнөттүк баягы кагаздарды тартып, бизди ушундай деп атат Кыргызстанда депчи. Ал хорошо деп, эртең жооп берейин мен сизге деп айтты. Биз анан баягы Кыргызстандан сураштыра баштадык. Тааныштарданчы. Ушундай деп баягы кагаздарды жөнөтсөк эле 3-4 жерден жооп келди. Бул операция болбойт. Кыргызстанда операция кылсаң операциядан чыкпайсың дешти. Бүт эле баары мен барбай туруп эле телефондогу результаттарым көрүлөчү, тааныштарчы. Операциядан чыксаң дагы сен операциядан кийин жашап кетишиң кыйын деди. Биз анан эртеси баягы устазым менен жолугуп тиги ага чейин да биз өзүбүз бул жактан бир 3-4 жерге жөнөткөнбүз, Турциягачы, кагаздардынчы. Диск берет экен, МРТ дисктер жөнөткөнбүз. Кийин эртеси ошол Турцияда биздин тааныш айтты. Мен устазым менен чогуу турсак, ага телефон чалды да. Чалып эле тиги байке жаныңыздабы деп мени сурап атпайбы? Ого, жанында отурат, бирок алып коет деди да. Деп телефонду сүйлөшүп отурган. Койчу деп тиги устаздын эмеси өзгөрүп кетпеди өзүнчө. Раңкы барып кетти. Башкача болуп кетти да. Алла, ошондой бекен деди. Ошондой экен деди. Телефонду койду. Мага айтты. Эмне экен байке десем, сеники серьезный экен деди. Анан бир сөзүн байкап калгам да, сезгенчип. Эмне айтты десем, сеники рак экен деди. Жүрөктөн рак болупсуң деди. Буну сен деди срочный барып операция кылдырбасаң болбойт деди. Анан жүрөктө экенин билдим, рак жүрөктө экен депчи. Анан мага айтты, сен өтө тез арада операция кылбасаң болбойт. Бирок Турциянын дагы бардык жерине калбайт экен деди. Сен тиги айтып да, байке аныкын бардык эле жерде Стамбулда калбайт. Мен издештирейин. Бул жактан караштырайын, ким калат. Анан кийин байкени чакырабыз. Бирок тиги байке убакыт өткөрбөстөн Стамбулга келе берсин деп айтты да. Устазым айтып калды, сен срочный кетишиң керек экен. Стамбулга деди. Макул десем, сен азыртадан баштап убактың өткөрбөсүн жөнөт дедим да мен. Чай ичип отурган жерден эле мен эртерээк бар деди. Как раз ошол моментте үйгө барсам, көсө баягы мен айтпадым беле, бир кайнечемде врач болуп иштеген мур депчи. Ал да уже келинчегим айтып берди да, кагаздарды көрүп, нар жак бир жактан сураштырып, бунуку жүрөктөн рак экен.
баягы айтпадым беле, ат мингем, машина менен кетип калгам депчи. Көрсөм мага ошо моментте ат минген да болбойт экен, машина айдаган да болбойт экен. И ошо ойлонуп паника болгон болбойт экен да. Анан үйгө барсам эле келинчегим чота мындай башкача. Аны сураштырдым, эмне болуптур десем, жооп келди десем, о, келди, баары эле нормально экен деди. Деген айттым, о, нормально экен, мен деле уктум. Мен рак болуп калыптырмын дедим. Десем, анан ал айтып калды, ошондой айтып атат. Операция деп атат деди. Дегенден ошол жерде башталды да. Жашоонун баарычы. Эми рак дегениң өлөсүң деген да. Өлөсүң. Операциядан чыкпайсың деп атат. Бир эле врач айткан жок. 3-4 айтып атат. Чыксаң да андан кийин жашап кете албайсың деп атат да. И ишенген Турция, Стамбул медицина өнүктү деген жериңе да жооп келбей жатат да. Көрдүк, келе кал депчи. Анан 2 күндөн кийин Стамбулдан Лиф хоспитал деген бар экен. Лиф хоспитал деген бар экен. Бул азыркы Турциянын президенти Режеп Тайип Эрдоган бар го. Ошонун келинчегинин аялынын немеси экен да. Эмине Эрдоган. Эмин Эрдоганмы, ошонук экен да. Анан ошол жердики жооп келди да, келгиле депчи. Анан баягы рак деп атат, өлөсүң деп атат, операциядан чыкпайсың деп атат. Анан ошол жерде мен ойлонуп атам да. Эми өлөт экенсиң, жашабайт экенсиң. Келесең да ошол нерсени уккан адам оор да бул нерсечи. А мен ойлонуп, анан үй бүлөң карайсың, бала чакаңды карайсың. Бул нерсени жаңы уккандачы өтө кыйын экен. Өзүңүз кечиресиз, башында сурабай калыптыр. Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Мен өзүм жеке ишкербиз. Бул стройкага тиешелүү биз баягы чоң-чоң азыр түшүп аткан чоң-чоң домдорго терезелерин коебуз. Газоблок чыгарабыз. Темирден, пластиктен. Алюминден, пластиктен, анан газоблок чыгарабыз ба. Азыркы кирпичтин ордуна колдонуп атпайбы, чоң-чоң болгон кирпичтер. Ошолорду чыгарабыз. Анан ошентип башталды да, мындай айтканда сыноо башталды да мага. Курмандыктар да келип калды. Дайырбек. Анан чын айткандачы бул өлөсүң, операциядан чыкпайсың деген нерсе өтө оор экен. Кыйналдым. Себеби эми Кудайга шүгүр баягы акыретке ишенесиң. Ал жагынан проблема жок, бирок адамды бул ажырашуу деген кайгы өтө кыйнайт экен да. Үй бүлөң, бала чакаң. Ажырашуу деген үй бүлөң, бала чакаң менен, ата-энең, бир туугандарың менен ажырашып кетип атпайсың аларданчы. Ошол нерсе мени кыйнады. Мен өлсөм баягы бала чакам эмне болот дейт экенсиң. Анан ата-энем бар да. Анан баягы эне эң эле оор баягы баласын жоготту го. Анан ата-энем эмне болот экен деп ошолорду ойлойт экенсиң да. Ошолорду ойлоп аябай кыйналдым. 1-2 саат ойлонуп отуруп анан кийин өзүмө келдим. Айттым, мен эле өзүмчө эле мен дедим, мен эле ырайымдуу болуп атам. Аллахтан ашыкча өзүмчө ырайымдуу болуп кетиптирмин да. Мен өлсөм балдарым эмне болот, ата-энем эмне болот, бир туугандарым эмне болот деп эле ошолор ойлой бериптирмин да. Мен бул дүйнөдө жашаганда эле эмне аларга укмуш, мээримдүүлүк төгүп, Аллахтан дагы мээримдүү болуп кетип карамак белем. Ошол жерде ошолорду ойлодум да, демек дедим. Аллах Таала дедим, мен тагдырыма ушул күн жазган экен дедим. Баары бир дедим, бул дүйнөдөн кетебиз дедим. Бирок баягы бир себеп менен кетебиз да. Демек дедим, мен дагы дедим, бул дүйнөдөн кетүүм себеби дедим, операция экен дедим. Операциядан чыкпайт экенмин, кетет экенмин дедим. Деп анан демек бала чакам деле дедим, тиги тагдырында атасы жок жашоо бар экен дедим. Энемин деле, атамдын деле тагдырында алардан мурда баласы баягы өтүп кете турган тагдырында бар экен. Демек ошол болот атат дедим. Аллах Таала дедим, ар кимге көтөрө ала турган сыноо берет дедим. Демек алардын да сыноосу ошол экен дедим да. Ата-энем баласы өтөт экен өзүнөн мурда. Бала чакам дагы жетим чоңойт экен. Демек алардын тагдыры ошол экен. Аллах Таала дедим, ар кимге көтөрө ала турган сыноо берет. Демек алардын сыноосу ал экен, меники бул экен дедим. Деп эле мындай айтканда тагдырга баш ийдим. Турциядан баягы жооп келген үчүн мен Стамбулга кеттим. Стамбулга кетип атканда мен мындай оор операция өткөрөрүмбү?
Мен ата энем билген эмес. Ата энеме жөн эле баягы жүрөгүм май басып калган экен. Барып бир көргөзүп коюн. Жеңил кылып айтып койдуңуз. Деп айтып койгом да. Анан кетип атканда чынын айтсам аларга билдирбестен бала чакам менен ата энем менен ичимен коштошуп кеттим. Болду, бүттү деди да. Даже мен келинчегимде барбайсың дегем. Өзүм кетейин дегем Стамбулга. Өзүм бар операция болом. Не үчүн жеңем барбайсың дедиңиз? Эми мен тотом да. Мен менен кошо барса, мен операциядан чыкпай калам. А мен өлүп калсам, ал мени бул жака кантип келет? Ал кыйналат дедим да. Ал кыйналат. Ondan көрө мен барайын операциядан чыкпай калсам, тиги ошол жакта тааныш тары бар эле байкелер. Ошолорго айтып коем деп аткам да, оюмдачы, устазга айтсам, ошол жакта бир жерге көмдүрүп койгула мени. Мен өлгөндөн кийин мага чын айтсам, мага жердин асты айырмасы жок да. Турцияда жаттымбы, Кыргызстанда жаттымбы деген ой ойлоп атам да, просто кыйналат депчи. Анан ошого эч ким барбайт, мен өзүм барам десем болбой кошулуп алды. Анан ата энемдер менен жеңем кошулуп барды. Кошулуп барды, болбой кошулуп алды. Барып карайм, анан тиги бу деп балам үмүттөнүп атат да. Болбой кошулуп алды, анан ичимен анан кийин үй бүлөм, ата энем менен баары менен коштоштум. Акыркы жолу көрүшүм дедим да, бүт дедим да. Мен кайра көрбөйм дедим. Аэропортко баратып, жолдо баратып даже Кыргызстан менен коштоштум менчи. Демек ушул экен дедим да, баягы элиңи, жериңи деле акыркы жолу көрүш ушул экен дедим да. Анан дагы мен бир нерсеге баягы Аллах Таала мага өлүмүмү бир жума 4-5 күн мурда билдирип коюп атпайбы? Операциядан чыкпайсың депчи. Ошону билдирген үчүн да мен көп шүгүр кылдым. Себеби жатып эле өлүп калып атпайбы адамдарчы? Туурабы? Коштошпой эле. Коштошпой эле. Жок деген дедим. Аллах Таала мага дедим, ушундай мүмкүнчүлүк бер дедим. Бир жума мурда баягы жумушта Алаза Березиң деген бар. Аны балдарга дайындап, мындай айтканда адалдашып, анан баягы эмне эле тоба кылганга убакыт берип атпайбы магачы? Көп тоба кылгангачы. Ушул асмалар өтүп кетсинчи. Сончу кутабы? Келаткан ошо сон болду да, жер келаткан. Урматтуу достор, жайлоодобуз, сөзүмүз кесип койдум, жайлоодобуз. Табигый койлор жүрөт артыбызда. Ошол мен чын айтсам, ошентип алдын ала бир жума мурда өлүм сездирип койгон үчүн дагы мындай көп шүгүр кылдым. Себинтип карадым да. Мен дедим, эмнеге эле алайын дедим. Эмнеге эле нааразы болом дедим. Мага дедим, Кудайым, Аллахым дедим. 40 жыл өмүр бер дедим. 40 жыл мен сон жашадым дедим. Же оорубадым, же кыйналбадым. Аллах Таала кааласа мени майып кылып жаратып койсом мыкты. Же болбосом, эгер ажал ческен болсо, 5 жашыңда, 10 жашыңда, 15, 20 жашыңда деле өлүп калышың мүмкүн болчу да. Эгер Аллах Таала ажал берген болсо. Бирок мага Аллах Таала эмне кылды? Оору берген жок, андай кылып эрте алган жок. 40 жыл берип атпайбы? Менен баягы өзүмчө эле эмнеге нааразы болуп атам дедим. Мен наоборот көп шүгүр кылышыбыз керек экен дедим. 40 жыл жашоо берди и элдикинен өзгөлөчөнтүп мага да бир жума убакыт берип атат да. Кулум тоба кылып ал депчи. Жумуштагы Алаза Березең нар жак бер жагындагы дайындачуң дайындап ал депчи. Анан жумушта да иштеген иним бар эле, ошого полный жумуш боюнча Алаза Березени дайындап жазып берип кеткем. Анан аэропортко баратып Кыргызстан менен коштошуп кеттим. Стамбулга бардык. Стамбулга барсак, мен жүрөгүмдүн сыртында деп жүргөм да. Ракты, опухолдучу. Анан алар ал жерден баа дисктерди көрүп, кайра башынан тартып, анан врач айтты магачы. Сен жүрөгүңдө деди 7 сантиметрге 9 сантиметр шишик бар экен деди. 9 сантиметр деди. А мен айттым ага, миллиметр деп кол менен мондай көргөзсүм да. Сен жок дейт, күлөт враччы. 7ге дейт, 9 дейт. Анан мен баягы жүрөктүн сыртын бир мага бул жакта неме түшүндүргөн да.
жүрөктүн баягы кан тамырын жабып барат депчи. А мен ойлогом жүрөктүн сыртын каптап бараткан экен депчи. Ал көрсө, ошол жерде врач көргөз айтып бербөдү. Бул жүрөктүн ичинде экен да. Бул дагы кошумча. Бул дагы кошумчаны айтканда, не дейбиз, стресс дейбизби? Өлгөн үстүнө gömгөн деп коет. Мындай, өлгөн үстүнө göмгөн, мындай жашоо болгон ыктымалдык азайып атат да. Ансыз деле ыктымалдуулук аз турат. Аз турат. Аны алып койсо кепилдик барбы жокпу деген абалдасыз. Анан ишо ал бул жакта операциядан чыкпайсың деп аткан. Ал врачтар деле түшүнбөй чакырып алыптыр меничи, келсимчи көрөлүчү депчи. Бул жүрөктүн ичинде 7 сантиметр, 9 сантиметр. Ошондо жүрөктү мындай шиширип таштаганбы? Бул жүрөктүн ичинде 4 камера болот экен да. Толтоочо деп коюп ушундай экен да. Чоң, анан кичине. Анан баягы кан астынан кирип, үстүнөн чыгат го. Именно кан кирген жагында экен да. Баягы опасный, саң ат минген болбойт, анан саң ойлогонго болбойт деп атканын баары көрсө, бул кан тамырды жабып бараттыр да. Бул да бир аз чоңойсо, жүрөккө уже кан келбейт экен да. Баягы 2017 инфаркт, инсульт деген го. Бул жерде Турцияда врачтар айтты, сен өлөсүң деди. Кан жетишсизден өлөсүң деди. Анан жүрөктүн ичинде деген угалып таң калдым. Анан операция кылдырбай койсоң, эмне болот деп сурадым да. Кылдырбай койсом эмне болот депчи. Десем, кылдырбай койсоң, деди, врач айтты, биз билбейбиз деди. Может, бир күн жашайсың, может, да жашай бересиң көпчүлүк. Бирок аз эле калыптыр, сага уже тиги кан тамырды жабат шишик. Сен кан жетишсизден өлөсүң дедим да. Ишо биз операция кыла албайбызбы деди. Стамбулда айтты. Себеби биз буну деди өмүрүбүздө биринчи жолу көрүп атабыз деди. Болбосо ал врачтар бир 20-25 жылдык тажрыйбасы бар. 3 кардиолог мындай айтканда баягы кеңешип, машварат кылып атыптыр да, менин ар бир жыйынтыгым чыккан сайынчы. Алар үчөө тең Европа, Канадага чейин барып, жүрөктү операция кылып жүргөн врачтар биз өмүрүбүздө биринчи жолу көрүп атабыз деди. Биринчи жолу угуп атабыз, көрүп атабыз, ошон үчүн биз айта албайбыз деди, операция кылабыз, кылбайбыз деп. Анан мен больницага жаткырды, анан мен жатам ойлонупчу. Уже мага баягы шанстар азайып атат да. Анан эртеси келип айтты врач. Акыркы бир аппарат бар деди. Ошого түшөсүң деди. Ошонун жыйынтыгына карап, анан биз айта алабыз деди да. Бирок операция кыла албайсыз деп атат. Анан эртеси келип операцияга аппаратка тартты. Мени тартканда баягы түнөл сыяктуу бир аппаратка киргизди. МРТ сыяктуу экен, бирок мен Кыргызстанда ал аппаратка түшкөндө бир 5 мүнөт жаткамда, 5 мүнөт эле мындай денемдин жарымы кирген, жүрөк жагымды тартып эле чыгарып койгондо, ал жерде мен ал аппаратка 1 саат жаткырышты. Себеби баягы могул жерге чейин 1 салат экен. Анан 10-15 мүнөт башыңды текшерип, мындай жылып кетөрдү. Мен эми немеде жатам да, мындай айтканда. Мен өзүмдү баягы кабырда жатканды элестеттим да, себеби моуна эле дубал тоголок. Бирок мындай карасаң бут жагынан жарык кирип турат да. Өзүм элестетем да. Эртең операция болот. Операциядан чыкпайсың. Иттек эле кабырда жатам дедим да. Өзүм кабырда жатканды элестетип, азыр бул жерде отам, жарык көрүп атам. Андан бирде колуп кетип кыйкырсаң мен чыгарып коет да. Эртең операция болуп мен өлүп калып чыкпай, операциядан чыкпай өлүп калсам, кабырда жатам дедим ушинтипчи. Же кыйкырсам укпайт. Же жарык жок. Деп ошондогу менин 40 жылдык өмүрүм көз алдыма элестеттим полныйчы. Өтө бат өтүп кетиптир. 40 жыл. Мындай айтканда көп эле пайдасы өтүп кетиптир. Анан элестетем да менчи. Мен чын айтканда баягы эртең аркы дүйнөгө барганда мага эмне жардам бере алат? Аллахтын астына кантип барам? Деген только мен ошол акыреттик суроолор гана кыйнап баштады да. Бул дүйнө вообще оюмда жок. Кичине чын айтканда кичине окуган намазың бардыр, ал Аллах Тааланын мынча берген сыйлыктардын астына эчтеге татыбай калат. Ошол жерде 1 саат жатып өзүмдү кабырда жатканды элестеттим. Анын жыйынтыгы эртеси күн чыкты. Эртеси күн чыгып, врачтар айтты.
операция кылдырсаң кылабыз деди. Бирок биз сага деди, эчтеке айта албайбыз деди. Не болуп калды ошондо меники баягы бир машинең бузулуп калып, эсте калып барсаң айтат го ба. Ачабыз, моторун ачып көрөбүз депчи. Ошентип айтты врачтарчы. Ачабыз, жүрөгүн көрөбүз деди. Ошо баягы 9 сантиметр болгон опухолду, шишиктичи, полный ала албайбыз деди. Эмнеге дегенде, бул жөн эле бир жерден чыккан эмес дейт, мындай жүрөктү каптап калган дейт да. Ичин каптап калган дейт. Жүрөк толо дейт. Может дейт, эгер сен макулдук берсең операция кылсак дейт, может 5% алабыз, может 50% алабыз, может 90% алабыз. Бирок ал бизге белгисиз дедим да. Жүрөгүң ачабыз, ачкандан кийин белгилүү болот деди. Анан ар дайым эле Сыртында болсо деле мында алып коюшмак да. ал эгер баягы мен Кыргызстанда ойлогондой сыртында болсочу, аны ачып алып коет экен да. Негизи жүрөктү Турцияда эле эмес, бизде деле күнүнө көп эле киши операция болот жүрөктөнчү. Бай стенд койдурат. Анан ошого окшогон жүрөк толтур операция болот. Алар деле кылып жүрөт. Бирок меникиндей операция болгон эмес да. Ошон үчүн врачтар мага эчтеке айта албай койду да. Эгер биз кылып жүргөн операция болсо дейт, ачабыз, алабыз, жабабыз дейт. Сыртында болсо анда ошол эле сонун болмок дейт. Сеники ичинен деди. Ар дайым эле баягы врачтар келген сайын мени мындай аянычтуу карап атты да. Баягы 3 күн жатып калдым да. Келип эле мындай кагаздарымды көтөрүп келип, менен сүйлөшүп кетишет, бирок мындай мага боору ачып карайт да. Ушул байкуш эртең өлүп калат деген көз караш менен карайт. Аны мен сезип аттым да. Анан кыскасы деди, сен операция кылабыз, бирок сага эчтеке айта албайбыз деди. Операция кылдырасыңбы, кылдырбайсыңбы, аны сен өзүң чечесиң деди. Мен ойлондум. Операция кылдырсам деле, кылдырбасам деле мага айырмасы жок болуп атпайбы? Себеби өзүм билип атам, чыкпайм депчи. Операция кылдырбай жүргөндөн көрө мен кылдырам дедим. Мен Кыргызстандан операция кылдырганы келген, мен кылдырам дедим. Десем врачтар карап туруп, сен операция кылдыра турган болсоң, amba кагаздарына кол коюп беришиң керек экен. Өлгөндөн кийин добум жок дегенчи. Айттым мен эч ойломостон эле мен операция кылдырганы келген, мен операция кылдыргыла. Десем, эчтеке айта албайбыз деди. Дайырбек, ачабыз, көрөбүз деди. Может, эчтеке кыла албай да калышы мүмкүн. Ошого сен макул болсоң, операция кылдыр деди. Мен Аллах Таалага тоокел эле кылдырам дедим. Себеби мен бул жактан чыгып баратканда эле 2 рекет тоокел намаз окуп, Аллах Таалага тоокел кылып кеткем. Ал жака операция кылдырам деп баргам, макулдугун бердим. Анан эртеси саат 9 операция кылабыз деген эртең менен. Бир 8:30 Аллах Таалага 2 рекет намаз окуп тоокел кылдым. Эме кылдым да, баягы тоокел эле кылдым. Жакшы боломбу, жаман боломбу, ал менин милдетим эмес дедим да. Ал эми Аллах Тааланын милдети. Аллах Таала өмүр берген болсо, жакшы болуп кетем операция болуп. Ажалым жеткен болсо, операция болуп өлөм дедим. 2 рекет намаз окуп эле тоокел кылып операцияга даярдандым. Саат 9-да келишти. 9-да келип, мен операцияны алып кетишти. Анан ошо акыркы жолу немени билем? Наркоз сайышты. Наркоз сайып, тиги немеге алып кирип кетти. Операционныйга. Ошо менен көзүмдү ачсам, түнкү саат 8 экен. Эртең менен 9-дан? Эртең менен 9-да киргем операцияга. Түнкү саат 8-де ойгондум. Почти 11 саат. 11 саат. Кудайга шүгүр көзүмдү ачканда эле өзүм билдим да, бардык нерсени билдим. Машалла. Тура калып эле сурадым, мен канча саат операция болдум деп. 7 саат операция болуп турмун. 7 саат жүрөктөн операция болдум, дагы эң таң калыштуусу 6 саат менин жүрөгүм иштеген жок. Жүрөктү токтотуп коюптур. Койгон соң бардык жактарымды апарат экен да. Аны кийин баягы жакшы болгондо сурадым врачтанчы. 7 саат операция кылдык дейт. 6 саат сенин жүрөгүң иштеген жок дейт. Адамда жүрөк иштебесе шишип кетет экен. Мен аябай шишип кеткем.
Анан баягы айтып атпады эле врачтарчы, же 5-10% алабыз, же 50% алабыз, ал жагы бизге белгисиз депчи. Мени ишенбей калбасын деген окшойт. Кудайга шүгүр, мен жүрөгүмдү опук кылдым, 90% алыптыр. 10% алганга мүмкүн эмес дейт. Сен ал өсүп чыккан дейт да. 100% алыш үчүн дейт. Анда биз жүрөктүн өзүнө зыян беребиз дейт. Ошого жүрөккө зыян бербеш үчүн биз астынан кесип алдык деди. Ошондо көкүрөктү ачкан. Операция кыларда макулдук бергенде менден сурашты. Сенин деди, же төшүңнөн кессек болот деди, же могу колтук жактан кессек болот деди. Каягын кесейли деди. Дегенде мен врачтарга айттым, силерге операция кылганга кайсы жак удобный десем, могу жакты кескен оңой деди. Иштегенге бизге аябай жакшы деди. Мен ушул жагыма уруксат бердим. Мен могу могул жеримен баштап, могул жерге чейин кести да, мындай айткандачы. Баягы төштү кемирчек болот го, ошону полный жарып ачты. И ошо баягы бизде кой сойгондо койдун жүрөгүн кесип койбойбу? Коет го. Ошондой кылып мен жүрөгүмдү экиге жарды да. Анан баягы ичиндеги моундай болуп толуп калган нерсени 90% алып чыгышты. Аны тиги операцияга кирген врач доктор, профессор тартып алыптыр сүрөткө. Кийин мага көргөздү. Анан мен сүйүндүм, Кудайга шүгүр, болду, бүттү депчи. Көрсө, бул меники рак болгон үчүн бул кайра өсөт экен да. Жөнөкөй опук эмес экен. Бул рак болуп чыкты. Анан ошондон кийин 12 күн больницага жатып, кайра 1 айдан кийин мен Турцияга бардым. 1 айдан кийин кайра барып Турцияга врачтар ошондо айтышты, сеники рак болуп чыкты, бул рагың кайра чоңоет экен. Сен баягы химиотерапия албасаң болбойт дешти магачы. Калган калдыгын ошо менен күйгүзүп. Себеби баягы 10% калып калбады беле. Ошол 10%-ти баягы кайра өстүрбөш үчүн химиотерапия алышың керек деди. 3 жолу алышың керек деди, же 4 жолу. Анан мен чын айтсам баягы интернеттен көрүп каласыз го, баягы рак болуп ооруп калдым деп, чачы түшкөн, өңдөрү бозоргон кишилерди көрүп, мен албайм дедим. Мен албайм десем, мына врачтар түшүндүрүп айтты, ушунча кылдың, ушунчага чыдадың, эми ушуну кылып кой. Себеби эртең баягы чоңоюп кетпесин. Сен да тынчыраак жаша, биз дагы көңүлүбүз ток болсун депчи. Сен аларда өмүрүндө биринчи жолу көрүп атпайбы? Ал нерсеничи. Анан болбой мени көндүрүштү. Мен макул болдум. Анан тиги биринчи химиямды ошол жактан алдым 3 күн. Көрсө, химия деген өтө оор укол экен. Капельница сыяктуу болуп саябатты, бирок мына операцияда анчалык кыйналган эмесмин. Бул химия терапия деген аябай кыйнайт экен кишини. Мен шалдырып эле жатып калдым. Химия 3 күн алгандан кийинчи. Мен бул дагы немеси, бул операцияны меникиндей почти сейрек кезечүү экен да. Сейрек кезешкен оору экен. Аны ошол кийин барган айтпады мага врачтарчы. Турциядагы врачтар келип түшүндүрүп айтты, бул дүйнөдө мындай негизи болгон эмес, өтө аз болот. Миллиардтан бир болушу мүмкүн дейт да. Миллиардта бир. Миллиардтан бир дейт. 100дө 1, 10до 1 деген сыяктуурго. Бул дейт миллиардтан бир дейт да. Дүйнөдө 7 миллиард адам болсо дейт, 7-8 дейт болушу мүмкүн дейт. Бирок анын канча операция болду, канча жашап жүрөт, канча өлүп кетти, аны билбейбиз дейт. Бул мындай айтканда медицинада ачылыш сыяктуу болуп тур. Ошол врачтар мындай айтканда, алар дагы, мен азыр айтам, Аллах разы болсун, өтө чоң риск өтөптүр. Анан алар дагы мындай айтканда бир медицина ачылыш жасаптыр да. Анан келип айтышты, ушундай болду. Бул нерсе вообще болгон эмес. Сен бизге интервью бербейсиңби деп. Түркиянын телеканалдарынан кийин мен химиядан өзүм жатам. Баягы неме болуп, шалдырап, бирок 2 күн келип интервью алышты ал жактан дагычы. Көрсө ал врачтарга плюс чагыр экен. Мен макул деле уруксатын бердим. Бардык эле неме болбодубу? Операциядан чыкпайсың, бул риск деп айтканда, көбү корккон да. Анан чын айтсам мен баягы билген да эмесмин.
бул жака келип билдим. Кийин мен экинчи, үчүнчү химиямды Кыргызстандан алдым. Өзүбүздүн эле онкология больницага барып, ошол жака каттап химия алдым. Ошол жердеги врачтар дагы өзүмдө бир иним иштейт экен, тааныш чирес. Ошол дагы айтты, байке деди, мындай. Менин бул жактагы врачтар менин кагаздарымды көрүп таң калышты да. Ушундай да операция болуп экен депчи. Турцияда бар медицина ачылыш жасадык деген сыяктуу эле болуп калыптыр да, чын айткандачы. Медицинада мындай тема болгон эмес дейт да. Бул жакта 4-5 врачка жолуктум, келгенден кийин бардыгы айтышты. Биз врачбыз дейт, бул теманы окуган дагы эмеспиз дейт. Уккан дагы эмеспиз, көргөн эмеспиз дейт. Себеби мындай оору келбегендиги үчүн анын китебинде деле кантип кесиш керек эрежеси деле жок да, туурабы? Ошол эреже ошон үчүн врачтар мага айткан экен да, сага эчтеке гарантия бере албайбыз депчи. Бул жактан экинчи, үчүнчү химиямды алдым. Чын айтканда интернеттегидей болуп полный чачым, сакалым баары түштү. Өңүң боп-боз болуп кубарат экенсиң. Эми мындай химия аябай кыйнады. 3 жолу химия алдым, анан бул жакта врачтар да айтышты, мен химия саябап аткан врачтарчы. Байке чындыгында бул вообще миллиардта бир болуп турган оору экен дедим да. Ошондук Кудайга шүгүр. Химия алдык. Кайра чачыбыз чыкты. Азыр чачыңыз, сакалыңыз ордунда экен, Азыр ордуна келип калды. Бир 3 айга жакын чачым, сакалым жок жүрдүм. Ошондо жанагы 10% калды деп атпайсызбы? Ушундай химия менен 10% жок болдубу? Эми ошол 10% химия менен чынын айтсам жок болдубу, токтодубу? Мага белгисиз. Бирок врачтар токтойт деп химия сайды да магачы. Өсүшүн токтотот экен да. Өсүшүн токтот деди да. Андан айтып атпайбы, бул жакта өткөндө бир кардиолог врач негизи дейт, өсө турган нерсе экен дейт. Бул 5 жылда өсө, 10 жыл өсө, ал жагы белгисиз дейт да. Анан эми бул жерден эме айта кетейин. Бул эми меники жүрөктө 10% кылып атпайбы? Ал өсөт. Анан кайра кан жетпей өлүшү мүмкүн да. Бирок ажал жетсе ага карабайт да. Жакында эле бир окуя болду. Биз менен чогуу жумушта мага бизнес үйрөткөн бир түрк байке бар болчу. Өзү Турциянын жараны, бирок Казакстанда 90-жылдардан бери Казакстанда жумуш кылган, жалаң бизнес кылган. Мурда чогуу иштегенбиз. Анан 2020-да кайра Казакстанга кетип калып, ал жакта иштейт. Мурда иштеген үчүн биздин достук мамилебиз бар болчу. Ушунда неме жаатында, тиги терезе жаатында. Терезе жаатында. Профиль боюнча. Ал байке жумуш менен Кыргызстанда бизнес бар болчу. Жумуш менен келгенде бир жака иш сапары менен чыкканда мени кошуп алат. Бунусуна да суранды, ошко барып келейин деп калды. Макул дедим. Ал байке келди, биз Ошко сапарга чыктык. Жолдо баратабыз. Жолдо баратканда ал байке мындай. Өзү намаз окуган диндар байке болчу, бирок мындай адамга көп дин жөнүндө сүйлөп, дават кылчу эмес да. Баратып аябай мага дават кылды. Анда мен баягы 2016-та бери таныган үчүн Сарчелек алып барам деп, алып барган насип болгон эмес. Баратып Ошко барып Сарчелекке кайрылдык. Биздин Сарчелекти көргөндөн кийин сүйүндү да тигич, аябай сүйүндү. Бул жер бейиш турбайбы дедим. Бул бейиш экен, бул бейишке окшогон жерде өлсөң деле арманың жок дедим да. Деп бир өлүм жөнүндө бир сүйлөп койду. Анан биз ал жактан кайра Ошко чыкканда жолдо барып Жалал-Абадтын куройунан тамак иштик. Тамак ичип чыгып кайра жолулантык. Негедир Ошко эле шашып берди да. Ошко эле шашып берди, мен Батыр агайда сен 10го жетебиз дегенсиң, саат 10го жетпей атабыз. Чота кеч кылат экенбиз депчи. Жалал-Абадтын куройунан чыкканда мага бир айтты да, жаныбызда бир шерибиз бар эле, досубуз. Мен деди экөөңү жакшы көрөм деди. Экөөң менен сапарга чыккан, жолго чыккан мага жагат деди. Бирок деди, бул Ошко үчөөбүздүн акыркы жол келишибиз деди. Деген мен түшүнбөй, эмнеге десем, мен 60ка чейин иштесем, дагы канча жол келем, бирок биздин Ошко акыркы жол келишибиз деди. Бардык, саат 10дон 15 өткөндөн кечигип Ошко бардык. Ошто менин досторум бар. Эки конок гостиницада калат. Буга чейин эле барып жүргөнбүз, калып жүргөн. Мен досум үйүнө кетип калчумун. Барап досума жазсам, албайт, телефон албай койду. Анан гостиницага тигилер жайгаштырган кирсем,
Ал неме дебедиби? Сен досуң албай атат, сен бүгүн биз менен каласың дедим да. Ана жок, мен бул жакта тааныштарым, туугандарым деле бар, мен кетем десем жок деди. Сен бүгүн биз менен каласың деп үчөөбүз мен болбой алып калды. Үчөөбүз 3 номерге кирдик гостиницага. Саат 10:30 келгенбиз, мен точно билем. Себеби досум менен телефондо сүйлөшкөм. Эртең менен саат 8-дерде астыңкы этаждан завтракта жолго сүйлөшкөнбүз. Үчөөбүз 3 номерге кирдик. Номерге кирип баратканда экөөбүздүкү жакын болчу. Мени карады дагы. Эртең менен жолугабыз, Аллах разы болсун деп колум мондай кылган да. Деп кирип кеттик. Жатып алдык. Эртең менен саат 8-де завтракка түштүк. Барсак тиги байке жок. Берки кыргыз бала отурат, мен досум. Экөөбүз барып чай иштик, сурадым, мен каякта байке десем, келдик дейт. Ал немис дейт, так болгон киши болчу, убагында түш керек болчу. Жүрөгүм бир аз кыжалат боло берди да, бирдек болгонго деп. Ошентип улам жазып коебуз, СМС кетет, жооп бербейт. Телефон чалабыз, албайт. Ошентип чай ичип, нар жак бер жак болуп атып, саат 9:30 болуп кетти. Барып эле ресепшнге барайттык. 618 болуш керек номеричи. 618 албай атат. Чалып бересиңер десек, алар номерге звонт этти. Телефон албаган деле мен жүрөгүм дук деди. Анан ачып карайлы десек, биз ачпайбыз деди. Анда жок, эже биз чогуу карайбыз. Ал байке уктап да калышы мүмкүн эмес, чыгып да кетиши мүмкүн эмес. Деп гостиницага кирсек, байке өтүп кетиптир кечинде эле. Жаткан моюнчан кетиптир. Болбосо мал байке жолдо мага мына айтканда үмүт берип баратканда, сен башыңан оорусун өткөрдүң. Жакшы болот баары, кыжалат болбо, мына буйруса кайра жолго чыктык, мындай чогуу жүрөбүз деп. Наоборот, мени соротуп, мага мына айтканда дуктан берип бараткан байке жатты кетти. Көрсө жүрөктөгү опугулун кайра чоңоюшу, ал келип кайра кан жеткирбей калыш шарт эмес экен да. Аллах таала алам десе, ажалың жетсе, жатат экенсиң, кете берет экенсиң. Чуркап жүрүп кетип каласың. Чуркап жүрүп кетип калат экенсиң. Бир чайдан ичип алайлы, Дайыр байке. Азыр ошондо тамак аш кандай, бир режим сактайсызбы же мындай жей бересизби кадимкидей эле? Тамак аштан Кудайга шүгүр. Менин жүрөк болгон үчүн Аллах таалага дагы көп шүгүр кылып атам. Мен жүрөгүм рак болгон үчүнчү. Себеби ашказанан рак болгон көп байкени, көп кишини бул Кыргызстанда баягы химия алып көрдүм да менчи. Ашказанан рак болгон кишилердин кебетесин көрсөң аянычтуу да. Мондай бул арыктап калган, тамак жебейт. Жумабек Ибраимов 99-жылы Кыргызстандын премьер-министри болгон, Акаевдин тушунда. Ошол киши ашказандан рак болгон да. Немеден акыркы учурларда сүрөттөрүн карасаңыз, костюм-шымдан эле бир мындай эле бир чийедей болуп чыгып калган. Өзү аябай бою 180-190 мындай келбеттүү киши экен, чоң. Кийин ошондой болуп калган экен. Мен ошол бул жакта баягы химия атканда биздин онкологияда больницадан көрүп аттым да. Көрсө, баягы биз соо болуп жүргөн убакта оору чандардын чөйрөсүнө кирбеген үчүн билбейт экенбиз да. Мен ооруп рак болуп калгандан кийин бул чөйрөгө мындай айтканда кошулдум да. Онкологияга барсаң эми Кудай сактасын, бизде өтө көп экен рак болгондор. Жаш балдар жүрөт. Бутум рак болгон, колум рак болгон, колун кестирген, бутун кестирген, ашказандан рак болгондор. Ашказандан рак болгон көп кишини көрдүм. Мондай бул артап калыптыр. Бир жумадан бери тамак жей элекмин дейт. Операциядан бир жумадан бери тамак жей элекмин. Укропный вода деген чечет экен аларчы. Анан бир жума болду деп туруп байке, мен жанымда байкеге Кыргызстанда легенда сууну кашык менен ичиргенде байке жаман сүйүндү да. Бир жумадан бери суу да ичелек болчу, мен сууну аябай сагындым депчи. Суу, а биз тоготпогон бир кашык суу. Ошого зар болот экенсиң да. Байке бир жумадан бери тамак жей элек, суу иче элек, укропный вода деген баягы дарысын ичип жүрөт. Бир жумадан кийин эки жолу кашык менен оозуна суу куйганда байке жаман сүйүндү да. Суунун таамы өтө сонун экен депчи. Ошондой эле мен дагы диета болом деп ойлогом. Кудайга шүгүр, мен операциядан түнкү саат 8 ойгонгон болсом, Стамбулда эртең менен саат 7-де Кыргызстанда биз жеп жүргөн турттөрдүн кафесинде баягы завтрак орго. Кахвалты деп коюшат. Пастырдыңыз. Ошондой кахвалты менен астыма кызыл чай менен келбедиби? Анысында да шүгүр дедиңиз. Анан мен эметип атам да. Менин операциядан чыккан бүт жерим ооруп атат. Мага эчтек өтпөйт дедим да. Мага эчтек өтпөйт.
десем айтты, сен эгер бүгүн азыр чай ичпесең, анда сени биз палатага которбойбуз деди. Реанимацияда жатасың дедим да. Алар да тажрыйбалуу да, манипулятор. Анан мен ал жерден чыгып кетиш үчүн палатага баягы бизде баягы кызыл чай ичкен болбойт деп берет го. Өз жүрөгүм ооротпайм меничи. А врач кызыл чай берди. Ал наоборот мага кызыл чай берди. Кызыл чайын ичтим. Бир эки огурцу бирдемке жедим. Ошо күнү палатага которду. Ошондон бери чынын айтсам диета кармаган жокмун. Ошондо азыр шаарга түшсөк түз эле кебапка бара беребизби анда? Кебапка барабыз. Анан жана жатпаймынбы? Ашказан операция болгон кишилерди көрдүм депчи. Ал кишилерди көргөндөн кийин дагы мен көп шүгүр кылып атам. Себеби эгер деди Аллах Таала мен ашказаным рак кылганда, мен антип диета кармаганда, анда мен кайра өзүмө келишим кыйын болмок да. Сен мен ушу тамак жактан слабыйраак мындай күчтүү тамак жебесем, негизи эле кыйналып кетем да. Ал ооруган ашказандан болуп туруп тамак жей албай калсаңчы, аны ошол байкелердей, ошол эжелердей болуп мен деле арыктап, дагы мындан дагы катуураак мындай жашоодон дагы көбүрөөк үмүтүм үзмөкмүн дегендей. Ооба, негизи. Азыркы заманда тамакта маанилүү орун ээлеп калбады. Чындыгында мындай карасак, Дайыр байке, Кудайга шүгүр да азыр. 6 сануу заман бүт баары ордунда, бала чака, кечинде үйгө барсак жылмайып балдарыбыз тосулат, жылмайып келинчегибиз тосулат, үй бүлөлөрүбүз тосулат. Жыргап куунап эле жүрөбүз. Бирок дагы деле бир мындай немебиз да, ыраазы эмеспиз да. План көп, бир 1000 жылдык планды коюп койгонбуз. Анан иш десең бүтпөйт, нааразычылык, депрессия, стресс, сыгылмай, кайра эле бол уланталы, бүтүрөлүп, тигини бүтүрө калалы, муну бүтүрө калалы. Бир бөлмөлүү үйлөрү барлар 2 бөлмөлүү дейт. 2 бөлмөлүүлөр 3 бөлмөлүү дейт. 3 бөлмөлүүлөр эми мен бир дача кылып коеюн. Дача кылгандар көлдүн жээгинен бир коттедж кылып коеюн. Коттедж кылгандар могу тоонун борунда тургандай дагы бир үй кылып коеюн. Иш кылса тойбойт экенбиз да. Умтулуу эле кетип атабыз, тытынуу эле кетип атабыз. 90-жылдарга караганда, мисалы биздин балалык кезибиз 90-жылдарга түш болду да. Азыр өтө сонун жашоодобуз да. Анан карасаң аялын сабап аткан, аялдар болсо күйөөсүнө нааразы болуп аткан. Ушундай бир шүгүрсүздүк, бир байдын эрке баласындай болуп бир эл теңдеген бир элдер ушундай жашаган бир доордо сиздикиндей окуя бир тойлуу адамды мындай кайдыгерликтен ойготот экен. Мага таасир берди. Мен азыр сиз айтканыңызды экинчи жолу кайра угуп атам, дагы таасир берди. Көрөрмандарга дагы аябай таасир берет деп ойлойм. Буюрса тиги айтып атпайсыңбы? Ошол адамдардай болуп жашап жүргөм мен делечи. Үй дейсиң, үйүң болсо жер үй дейсиң, жер үйүң болсо дача дейсиң, дачаң болсо дагы коттедж дейсиң көлдүн жээгинен. Негизи биз ошондой экенбиз да. Бул дүйнөдө өлбөчүдөй жашайт экенбиз да. Бирок мен кечеги операцияда көрдүм да. Чын айтканда мен үйүм деле, менин жумушум деле бизнесиң мисалы үчүнчү. Мал мүлкүм деле эчтемке сага жардам бере албайт экен да. И сага акыретте пайдасы жок экен. Калат экен да бул дүйнөдөчү. Сен айтып коесуң, бул дүйнө өтүүчү, анан тиги бу деп тил үчүн айтып коесуң. Бирок жашап келгенде мен жашадым да, көрдүм да. Чындыгында менен баягы элдер бул дүйнө өтүүчү, анан кереги жок деши мүмкүн. Бирок ошол кереги жок экенин, өтүүчү экенин, ал сага пайда бербешин мен жашадым да. Практикалык негизде. Практикада жашадым да. Чын. Мен айтпайм, баягы аппаратка түшкөндө өзүмдү баягы кабурда жатканда элестеттим да. Полный нерседен көздөн өттү, бул жактагы
нерселериң, баягы кылган жумушуң, кылып аткан жетишкен нерселериң бирок мен менен мине барат дегендечи. Сен менен баягы кылган жакшы амалыңан башка эчтеке көрбөйт экен. И пайдасы да жок экен. Ошого эми дүйнөнүн өтүүчү экенине, бат өтүп кетерине дагы мен жашап, сезип билдим да. Операция болуп бүтүп келгенден кийин ошондой оору болгонуңузду билдиби апаңыз? Мен кеткенден кийин баягы мен кеткенден кийин билиптир апамдарчы. Ракты. Эми жок, оор операция экенчи. Оор операция болорун. Себеби бул жакта инилерим бар эле, баягы билчи да. Ошолор айткан окшойт. Апамдар уже мен учуп кеткенден кийин чоң операция болорун билиптир. Келгениңизде эми ыйласа керек, сүйүнүп. Келгенге чейин да ыйлашты көп эле. Себеби баягы энеге кыйын барчы. Энеге өтө кыйын. Мындай экен Дайырбек аке. Мен дагы жанагы апам бар, Кудайга шүгүр, келинчегим бар, анан 3 кызым бар, 3 кыз 2 уул. Аллахым өмүрүн берсин. Амин, амин. Энеге оор болот экен, энеден кийин эле кыз балага оор болот экен. Сиз кыздарыңыз бар, Кыздарым бар, 2 кызым бар. Алар чоңу канчада? Чоңу 13-тө. 13-тө акылын токтотуп калган, түшүнүп калган. Кийин эми баягы ал убакта неме болгон эмесин, кийин уктум да ошол алар деле билишиптир. Мен билгизбеген менен алар баары билиптир. Бул кыз бала мындай атага жакын болгон үчүн көздөрүнө карап билип коет кыз бала. Сезген, мен сездирбейм дедим, бирок алар баары сезиштир, билишиптир. Кийин мен Турциядан келгенден кийин көрдүм. Айтып беришти бул жактагыларчы. Кызыңыз биринчи жолукканда кандай кабыл алды? Мен баягы айтып атпаймынбы, мен өлөм деп кетип кайра келгенге биринчи көргөндө элдин баары ыйлады. Ыйлашты мен туугандарым. Сиз жаңыдан туулгандай эле бир кабыл алышты да, туурабы? Ошондой эле болду окшойт деп коет. Чын. Мен дагы кичинекей кезимде операция болгом. Аппендицит болуп, жарылып кеткен экен меники. Жарылбаса буяктан эле кесип коет го. Меники жарылып, мандайынан дагы деле тырыгы бар. Анан жарылып болгондо да мен көбүрөөк туруп калдым. Анан апам айтат, 4 күнбү уктаган эмесмин дейт да, ушинтип тиктеп тургам дейт. 4 күн тик туруп ушинтип карап тургам дейт. Анан ошондо эми баягы түш менен амал кылынбайт, бирок Кудай таалам бир салып коет экен. Кичинекей балам мен, 8 жашадымбы ошондой. Ошондо түшүмдө чоң атамдардын үйүндө баягы жел бешик болот го айылда. Темирден. Ошондой жел бешикте жатам. Чоң атам, чоң энем, апам бүт туугандар карап турушат бир тарапта. Ушундай мезгил. Мояк жакта бир кара кийимчен аял да сүрдү. Мен алып кетем деп атат да, могу баланы алып кетчүп. Апам болбой тиги менен урушуп атып бербей койгон да. Анан кийин чик көз ачылган. Көрсө жана наркоздо бир мындай галлюцинация бир ушундай неме болгон окшойт. Анан кийин неме кылам? Апам айткам. Айтсам, ошо тушта атам патста болуп камалып кетип, түшкө чейин тиги сотто, милицияда түштөн кийин реанимацияда. Ошондой немелер өткөн. Эми бирок сиздикинчелик бир оор болгон эмес, бирок апаңыздын акыбалын түшүнүп атам да. Кандай болуп аткан? Эне ошондой экен. Апама ата-энем негизи эле бир тууган, келинчегим, бала чагам баарын эле кыйын болушту. Мен дагы өзүм да баягы кетип аткан үчүн мага эмес, аларга да көбүрөөк кыйын болду го дейм да. Ошо негизи эле могу эркек киши бир нерсе ооруп, бир оор акыбалга түшүп болгондо өзүңөн көбүрөөк балдарым эмне болот, апам эмне болот деп ошол көп ойго келет экен. Жашоодо ар кандай абалдарга түшүп болосуң, коркунучтар келет, ар нерсе болот. Ошондо биринчи мен бир нерсе болсом апам байкуш кыйналып калат да деген ой келет. Анан балдарым байкуш деген бай сиз айтып аткандай ошондой ой келет. Анан кийин баягы ыймандын даражасын андан ары ошо. Ошол нерселер чын айтып атпаймынбы? 2 саат кыйнады мени, аябай кыйнады. Көрүнгөн нерсени ойлоп, бир туугандарың, бала чакаң, ата-энем деп атып, ошолор кыйнагандан кийин баягы Кудайга шүгүр кичине болсо да баягы Аллах Тааланы таанып, акыретке ишенген үчүн анан сиз ага бергенден кийин анан кичине жеңилдейт экенсиң да.
Сиз жана айтасыз, биз могу пандемияда канча болдук. Коркуп, калчылдап өлүп калсам эмне болот деп. Пандемияда дагы мен аябай катуу ооругам. Анда да бир жолу коштошком. Ошондо болгонсузбу? Пандемияда мен анда дагы азыркыдай да, азыр да айтып атпаймынбы, бир жумуш менен Ошко барып баягы Түркбайке кайтыш болуп кетти депчи. Анда дагы ошол бизнеси баягы жумуш менен мен иш сапары менен Ошко бардым. Көрсөм мен пандемия болуп башталган экем, аны билбей эле мен жуунуп жүрө бергем. Жуунуп. Машина менен келатып да токтогулда көлгө түшүп жуунганбыз. Температурам түшпөйт. Бирок баягы күчкө салып жүргөм да. Келатканда мен төө баштан түшүп атканда тиги немеден аба жеткен эмес, тамагым. Аба жетпей калдыбы? Дем жетпей калып, кыйналып, ошол жерде эс алып, үйгө келип жыгылгам. Бир жума калп айтпасам температура түшпөй койгон. Анан мындай экен да, эгер сен өзүң эле оорусаң, бул башка нерсе экен. Бирок алмалдагы алып баля элдин баарына келип атпайбы? Ошолду дагы өтө оор болот экен да. Себеби именно мен жаткан убакта баягы Казакстандагы ким эле баягы бир молдекор эмес беле? Абдыгапар Сыманов. Ошол байке өтүп кетти. Интернет тасаң эле, Чынбек Акын деген бизде бир байке бар, ал өтүп кеткен, тиги өтүп кеткен. Чубагажы өтүп кетти. Ошолорду көрүп атам. Анан бир күн эле эртең менен турсам, биздин Чубагажы өтүп кетиптир да. Чубагажы өтүп кеткен. Мен дагы уже температурам түшпөйт. Жөтөлсөм эле тердейм, кыйналам, адышкы болом. Анан анда дагы мен мындай бир сыйра семьям менен коштошком, чынын айтсамчы. Себеби баары өлүп атат. Тиги биздин Чубагажы өтүп кетип атат. Ошолор мындай өтө чоң сокку болгон. Анан Кудайга шүгүр, Аллах таала шифа берип, анда да бир жеңил болгон, бирок ошол күнү мен бир жака бараткам машина менен. Баратсам түнкү саат 11-лерде СМС келип калды, карасам. Бир досум Садырдын Дамла менен бирге иштечү, Бишкектин казысы. Дамла кайтыш болуп кетти деп жазып жүрүптүр. Ух, дедим да, ана дуа кылып, анын кылып, иштерди бүтүрүп келип. Түнкү саат 2-3 иштегемин. Студиям жабылып калган мен дагы. Анан квартирам бар болчу кичинекей. Ошонун бурчуна компту коюп алып, ошол жерден жазып, монтажды иштеп аткам. Иштеп атсам, түнкү саат 2-3-төрдө зыт деди. Карасам, Чубагажы кетти деп туруптур. Анан кийин балдарга жазып койдум, кетиптир. Чубагажыга чейин Искендер Дамла. Ушу үчөө катар кетти да. Үчөө катар кетти. Мен угушума караганда эми баягы тема ачылды, айтып кое берейин. Угушума караганда Чубагажы, Садырдын Дамла, Искендер Дамла үчөө катар кетишти деди. Садырдын Дамла менен Чубагажы, Садырдын Дамла түнкү саат 11-лерде, Чубагажы бир 3-4-төрдө кетти. Чубагажы точно билем. Ушул 3 киши бир жерден тамак жеген экен деген да сөз бар. Алла. Келечекте балким бир акылдуу журналисттер изилдейттир буну. Бир нерсе дештен корком. Билбегеним үчүн. Анык билсем, балким айтмакмын. Мен да тиги Садырдын Дамла дегенди угуп билип жүрчүмүн, ошону Чубагажыларды баягы бир моментте кеткен точно билем. Искендер Дамла да мындай улакчы киши болчу экен, тааныйт белеңиз, нокаттык. Улакчы мындай палбан киши. Ушул үчөө бир жерден тамак жеген экен деген сөз уктум. Аябай мындай, кандай десем, ныксырап аткан кайдыгерликтен бир муздак суу чачып ойготкондой эле бир өзүнчө неме болду. Ибарат үлгү. Алла разы болсун да Айылбеке. Азыр бирок өзүңүз сезгениңиз жакшы эле, сонун. Азыр Кудайга шүгүр. Мен кайра Турцияга бардым деп атпаймынбы? Мен диета кармаган жокмун. Анан бул жакта врачтар айтты, баягы адам химия алган үчүн. Анан ашказандан болбогон үчүн бул жактагы врач айтты, сен деди күчтүү тамак жешиң керек деди. Чучук жешиң керек, кымыз жешиң керек деди. Кудайга шүгүр азыр мен наоборот мурдагы абалыма келип калдым. Ден соолугум жактан. Мындай дейт го, Кудай таалам көтөрө албаган жүктү жүктөбөйт дейт. Демек сиз жүрөктүн рагын көтөрө алат экенсиз, тамак жебей койгонду көтөрө албайт. Жок, бул ракты көтөрмөкмүн, бирок чын тамак жебей коюш, мындай слабый тамак жеш бир аз аны көтөрө албай калыш мүмкүн деп кой. Барганда эле ошол кайра повторно сурадым. Мен эмне кылайын дальше, диета кармайм, эмне болот деп баягы башында сурасам кармабайсың деген. Кийин барганда да сурасам айтты. 40 күн деди. 30 күндөн кийин баргам да. Сен 40 күндөн кийин буйрса могу төштү ачып баштаган да бул жакачы. 40 күндө деди, сен буйрса төшүң да бүтөт. Сөйүктөр да ажыраган да? Сөйүктү кескен. Кадимки деле могу жак жарып баштаган. 40 буйрса да бир 10 күндөн деди, сен жүрөктү баягы немең бүтөт деди.
сөйөктөрүң. Айттым да мен сөйөктүн бүткөнүн көрүп атам дедим. Бирок жүрөкчү дедим да. Жүрөк да кесилген. Жүрөктү да кескен да. Ал эмне болот десем, айтпады врачтачы. Ал наоборот эртерээк бүтөт деди. Анан баягы жана операциядан чыкпайсың деген жерде дагы айта кетейин. Анан мага таң калыштуу болду да. Мен жүрөгүм токтоду, жүрөктү экиге жарып баягы шишикти алды, кайра жапты да. Анан эмеден окудум мен баягы больницадан чыкканда берет го выписка деп коет. Ошол жерде жүрөт. Эмеге таң калып жүрөрдүм да менчи. Жүрөк бул мотор сыяктуу эмеспи, иштейт да. Бул иштегенде бул жарып тиккен нерседен эмне иштегенде кан чыгып кетпейби депчи. Кийин баягы кагазын окусам, көрсө дененин адам бир жеринен чел кабыкты алып, прокладка сыяктуу кылып машинедегичи ошону кылып тигет экен. Машалла, Аллах кандай жаратып койгон, а? То есть запчасты бир жерге коюп койгон. Ушу запчастын дагы өзүңдө бар дегенде чел кабыкты кайсы унутуп калдым, бир жерден алып, чел кабык коюп, анан тигиптир да. Анан мен баягы кайра барганда сурасам айтты да, мен буну көрүп атам. Ичи эмне болду десем, ичиң бүткөн деди. Ал тынымсыз мүнтүп турган нерсе? Тынымсыз десем, мен баягы иштеп атса кан чыгып кетсе деп кыжылат болуп жүргөм да. Анан кайра барганда сурасам айтпадыбы? Ал бүткөн деди. Ал бүтөт, ал сыртка караганда жүрөк дагы батыраак бүткөн деди. Андан кыжылат болбой коркпо деди. Анан мен баягы жүрөк токтогон жүрөктү, кесип койгон жүрөктү кайра кантип иштетти булар деп ошого көп таң калдым да. Анан ошол операция кылган врачка кийин жолукканда сурасам айтпадыбы. Мен элестетип жүрүндө баягы кинолордон көрүп калсаң мындай үтүк сыяктуу токту мындай кылып жүрөк иштеткендерчи. Ошол сыяктуу бирдеке кылган болуш керек, тиги бүткөндөн кийин дедим да. Десем жок дейт. Сен жүрөгүң денең ачык болса, сага ал үтүк жардам бербейт дейт. Биз дейт жүрөктү операция кылдык дейт. Операция кылып, баарын бүткөндөн тигип, баягы мен 7 саат операция унутпадым беле. 6 саат жүрөк токтоп турган аппарат менен жашагам да. Аппаратта кандарды алып, кайра жүрөккө кошкондо жүрөк иштесе, иштеп кетет дейт. Иштебесе жок дейт. Эң маанилүү мезгил. Эң маанилүү жер ушул жер экен да. Көрсө операциядан чыкпай калат деп врачтардын айтып атканы ушул экен да. Башкача айтканда проводдорду кайрадан сайып чыккандай. Мен кайра сайганда ток келип иштеп кетсе иштеп кетет дейт. Иштебей калса, аны врачтар биз эчтеме кыла албайбыз дейт. Биздин колубуздан эчтеке келбейт дейт. Анан да бир таң калыштуу жери, чынын айтсам, врачтар мен ушул күнгө чейин ушул жүрөк менен кантип жашап жүрдүм, ошого таң калышты да. Баштары жетпей койду. Жетпей коюшту. Себеби эме деп сурапты, Турция баргандач адышка болосуңбу дейт, жок дейм. Мисалы үчүн, денең шишийби дейт, жок дейм. Көрсө мында жүрөк менен бул күнгө чейинки, операцияга чейинки жашашыбыз кыйын экен да. Мен жашасам дагы адышка болуп, база албай, денем шишип, кыйналышым керек экен. Кудайга шүгүр, мени Аллах Таала ушундай жүрөк менен кыйналбастан жашатып койгон да. Врачтар ошого таң калган бойдон калды дагы эле таң калып жүрөт го дейм да. Садака баланы кайтарат деген нерсени билбейт да алар. Жакшы, машалла. Аябай мындай ибараттуу болду. Буйрса сизге ден соолук каалайбыз. Балдардын, кыздардын тоюн көрүңүз. Рахмат. Арадан бир дагы 40 жыл, 50 жыл өткөндөн кийин карып калганда да ушинтип подкаст тартайлы. Ал кезде дагы бийигирээк, башкачараак чет мамлекетке барып тартып калабыз. Иншалла, буйруса алда көрөбүз. Аллахым өмүр берген болсо, андай көрөбүз. Иншалла. Азыр эми акыркы сөз, Дайыр байке. Мо денибиз соо, кайдыгерлик уйкусунда жүргөн бир өзүңүз курактуу, биз курактуу бир жигиттерге эмне дейт элеңиз ушунчалык оор сыноону баштан өткөзгөн адам катары? Эми мен айтат элем, бул чынын айтканда баягы эң биринчи очередке акыретти коюш керек. Колуңардан келишинче жакшы иштер кылгыла, ибадатыңарды кыргыла, бирөөнү алдабагыла, бирөөнүн бирдемесин жебегиле, пайдасыз жүрбөгүлө дегендейчи. Ушул эми. Эми мен жашап кеткен нерсени айтып жеткириш кыйын. Чоң рахмат. Урматтуу достор,
ушуну менен подкастыбыз да аягына чыкты. Бул подкаст боюнча, бул подкастта айтылган акыйкаттар боюнча ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды, каалоо тилек дубаңыздарды комментке жазып кетсеңиздер болот. Сиздер менен Дайырбек Эргешев агайыбыз болду, жана мен Мансурбек Каназа болдум. Кооз YouTube каналына катталыңыздар. Рухология подкастын дайыма көрүңүздөр. Рухубуз аман болсо, бүткүл нерсе аман болот.